жеңилдетилген кредит берилсе банктар менен, анын болсо ошол айырмасын өкмөт колдоо көрсөтүп, субсидия көрсөтсө да, кредит болсо мына улуттук банктын атайын эсептөө ставкасы бар, ал 5% болот, 5-6% дегерегинде берилсе, а калганын болсо мына айыл чарбасына субсидия берип атпайбыз. Ошонун артында эле биз өкмөт ошол мамлекеттик бюджеттин эсебинен айырмасын төлөп берсе. Анан кийинки дагы өзгөчөлүгү кредитти кайтаруу мөөнөтү бул окууну бүткөндөн кийин, жалпы жогорку окуу жайын бүтүп диплом алгандан кийин бир 5 жылдын ичиндеги биздин оюбузча да ошол биздин жаш уландар, кыздар кесип ээси болгондон иштеп, анан иштеген эсебинен кайтарып берип кутулса деген биздин оюбуз болуп атат. Бул биздин келечек буундарыбыз, жаштарды колдошубуз керек, мамлекет шарт түзүп бериш керек. Ага мына ошого багытталган биздин бир кадамыбыз болуп атат.